Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Өтө жакшы бага коюлган, сатыла турган даяр 3 бөлмөлүү квартира чыкты. Алуучулар барбы? Жакшы жери ремонту сонун, угловой эмес, анан суу, свет, центральный отопление, центральный канализация бардыгы бар экен. Ремонттору дагы сонун. Келесиздер, жашайсыздар. Баасы болгону 3 миллион 800 миң сомго бааланды. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган ушул квартиранын баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Лайктан басыңыздар, анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун сатылуучу квартира издеп жүргөндүр. Дареги, мен турган жер туугандар бул барыңыздар эле билген, Өзгөндүн центрине жакын эле жерде жайгашкан Черемушкада турам. Мына Өзгөн тарапта жашагандар билет, Черемушка районун. Бул жерге келиш үчүн сиздер туугандар кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Өзгөндүн центрине келип, анан Мырзакени көздөй бул жака түз жүрсөңүздөр, мына чоң трассанын сол тарабында жайгашкан катар-катар 4 кабаттуу домдорду көрөсүздөр. Ушул жер туугандар Черемушка кичи району деп эсептелет. Өзгөндүн центрине жакын, кийин пешком деле барып келип турсаңыздар болот. Мына ушул жол менен сиздер бул жака карап дальше кете турган болсоңуздар, Мырзаке Каракулжа тарапка карап бет аласыздар. Так. Мына ушундай чоң жолдун боюнда сол тарапта жайгашкан ушул 4 кабаттуу домду көрөсүздөр. Адреси болсо Манас 193 деп айтылат экен. Же болбосо экинчи адреси дагы бар экен. 8-корпус деп дагы атап коюшат экен туугандар. Домдун алды, караңыздар, детский площадкасы бар экен, көрүп атасыздар. Жолдору дагы асфальт экен. Жакшы жери, эйс мага информация берди. Мол жерде туугандар, мектеп, бала бакча, мечит, магазин, заправка, айыл өкмөт, садик бардыгы бар экен. Балдарыңыздар кудай буйрса пешком эле бүт бардык тараптарга барып келе берет экен. Мына мол жагы мисалы бала бакча, садик экен. Бир аз эле мына өйдө тарапка жүрө турган болсоңуздар мечит, мектеп, айыл өкмөт, заправка бардыгы жайгашкан. Домдун алды ушундай көрүнүштө. Адресин айттым, Манас 193, серия 104, кирпичный дом, сатуучу квартирабыз Отонку подъезде, 4-кабатта. 4-кабат, 3 бөлмөлүү квартира. Жалпы аянты 63 квадрат метр туугандар. Анан крышасы деле жабылган экен, эч кандай суу өтпөйт деп эйси мага информация берди туугандар. Мына бронированный эшикти ачып, сатылуучу квартиранын ичине кирип келе бересиздер. Сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүрүп турат, анан 2 балкон бул туугандар. Тех паспорту деле бар. Ремонттору жакшы. Келесиздер, жашайсыздар, эч жерден эч нерсе кылыштын деле керек жок экен. Даяр квартирамды айтканда. Мына жака келе турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү, оңго бурулсаңыздар детский. Анан мына жакта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Бул жакта кухня, оң тарапта санузел, ажаткана менен душ, эко отдельно. Условияларына келе турган болсок туугандар, суу бар, свет бар, центральный канализация бар, центральный отопление дагы бар. Бир гана газ жок, калган бардык шарттары бар экен. Бул биринчи бөлмөсү, асты полу жыгач, дуалдар обой, потолоктору натяжной туугандар. Отопление батарейкалары орнотулган, көрүп атасыздар. Бул тарапта, анан наркы тарапта дагы балкону бар. Бул ошондой биринчи бөлмөсү болду. Караңыздар. Ремонттору жакшы. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр, балким ушундай сонун сатылуучу даяр квартира издеп жүргөндөр туугандар. Мына ачасыздар. Бул биринчи балкон болуп калат, караңыздар. Ушул жерден чоң жолдун бүт бардыгы ушул жерден көрүнүп турат туугандар. Караңыздар. Так. Ошондо бул биринчи бөлмөсү туугандар. Хай-текс стилиндеги окшош эшиктер дагы коюлган. Азыр мына экинчи бөлмөсүн көрсөтүп берейин. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, караңыздар. Жакшы туугандар. Ремонттору сонун. Келесиздер, жашайсыздар. Центральный отопление, мына отоплениянын батарейкалары коюлган, стояктар жаңыланган, эшиктери, айнек терезелери пластик. Анан бул балконго чыксаңыздар, мына туугандар, караңыздар, домдун алды бүт бардыгы көрүнүп турат. Караңыздар, сонун экен, мага жакты. Абасы салкын, сонун. Так, туугандар, ошол бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат ошондо. Асты полу жыгач эң негизгиси. Крышасы жабылган, эч кандай суу өтпөйт. Тех паспорту деле бар.
квартирага кирип оңго бурулсаңыздар, мына бул жагы барыңыздар эле билген кухнясы. Туугандар, азыр жаңыр көргөзүп коеюн. Мына печка, кухонный эмерек бардыгы ушул жакта бар. Холодильниктин местосы экен, стиралка ол жакта, айнек терезелер пластик, вытяжка деле бар, караңыздар. Жандырып койсоңуздар эле, Кудай буюрса, иштей берет. Так, дагы кандай информация берсек? Биринчи болду окшойт. Кухнясын көргөзбөдүм. Бардыгы жакшы. Так, мына жагы болсо ваннасы, раковина, күзгү, аристон, ванна бардыгы бар. Таптаза сонун болуп турат. Бул жакта ача турган болсоңуздар, ажатканасы, туугандар, полу дубалы кафель. Вытяжка деле бар экен. Учу 3 бөлмөлүү квартиранын 3-чү эң акыркы бөлмөсүн көргөзүп берейин сиздерге. Айнек терезелер пластик, отопление батарейкалар бар, стояктары жаңы экен, байкап атасыздарбы? Бул ошондо туугандар, барыңыздар эле билген квартиранын 3-чү бөлмөсү. Детский кылып алсаңыздар болот. Асты полу жыгач туугандар. Негизи бардыгы жакшы, сонун экен. Эми баасын айтайын туугандар. Канча дей турган болсоңуздар, 3.800.000 сомго бааланды. Анан жакшы кеми бар. Эсим номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнөз чалыңыздар туугандар. Келип дагы да бир көрүп толук маалымат алыңыздар. 3.800.000 сом. Анан жакшы кеми бар. Лайктан басыңыздар. Дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сатылуучу даяр 3 бөлмөлүү квартира издеп жүргөндүр. Барыңыздарга ийгилик туугандар.